Мен бул сунушту угуп алып аябай таң калдым, урматтуу калай эл журт. Жогорку кеңештин депутаты, эл өкүлү, жогорку кеңештин төрагасы Мирлан Бакиров мындай деп атат, мындай сунуш коюп атат да. Экс президенттерди өмүрүнүн аягына чейин карап, апапак кылып өткөрөлү. Мындайча айтканда, бюджеттен өзгөчө бир сумма бөлүп ушуларды карайлы дейт. Карасаңар, мен ошол жерде бир эле сөз айтайын. Урматтуу төрага, урматтуу эл өкүлү Мирлан Бакиров, сен хан сарайларды салган экс президенттерге, жеген алдына жебеген артыга жүргөн, каалаганын ичип жүргөн президенттердин камын ойлобой, могу көчөдө калып кеткен кыргыздардын камын ойлогун. Жейин десе наны жок, ичейин десе тамагы жок, жатайын десе үйү жок, ушундай кыргыздарды ойлогуң сен, уктуңбу? Мен айтып коеюн, урматтуу калай эл журт, биз кимди шайлап атабыз? Кандай адамдарды ушул эл өкүлү кылып ак үйгө алып кирип атабыз? Баардыгына биз өзүбүздүн өлөбүз, урматтуу кыргыз эли. Ушундай акмактарга биз эч качан жол бербейли. Бирок баарына эл таразы, эл өзү таразы. Ошо Кыргызстандын ичинде канча миллион эл болсо, баардыгына ошо эл көрүп турат, угуп турат. Ошон үчүн мен айтар элем, каяктагы бир экс президенттердин камын ойлобой, мына көчөдө калып кеткен кыргыздардын камын ойлогула. Урматтуу депутаттар, мен ачыгын айтайын ушул жерде. Мирлан Бакиров, сен өзү кимдин шотуна жашайсың? Сен ушул карапайым калктын шотуна жашайсың. 120 депутатың болобу, министриң болобу, даже президентиң болобу, баардыгы карапайым элдин шотунда жашаган адамсыңар. Түшүнүп атасыңарбы силер? Силерде ошол алган зарплатаңарды, кийген кийимиңерди жана кандай расход кетип аткан болсо, ал ошо Кыргызстандын бюджетинен бөлүнүп атат. Ал Кыргызстандын бюджети, ал эл топтойт. Түшүнүп атасыңарбы силер? Элден чыккан акча ал. Силер элдин шотунда жашайсыңар. Ошон үчүн экс президенттердин камын ойлобой, сен көчөдө калып кеткен, жегенге наны жок, ичкенге суусу жок, жатканга үйү жок кыргыздардын камын ойлогонуң сен, Мирлан Бакиров.